Жашап аткан кыргыз элинин канын соруп аткан, мыйзамсыз иштерди кылып аткан, ушундай кен байлыктарды сатып, казып, өзүнүн чөнтөгүн алып аткан, элдин кыйынчылыктан элди чыгарбай, элдин кызыкчылыгын ойлобой аткан олигархтар бар. Аларга сиз бир тыйын арыз эмессиз. Ошону эсиңизге салыңыз. Тарыхка кайтып кетейин. 2 жылдык тарыхты карайын аркага кайтып. Сизди ошол жерге барып, сиз жаткан колонияга барып туруп, Үсөн Калмаматов, өзүңүздүн бир тууган агаңыз Сабыр Жапаров, уулуңуз Рустам Жапаров, ошолор биринчи барып туруп, алдыда отуруп, Үсөн Калмаматов сизди ошол жерде колониянын башчысын жакалап туруп алып чыккан. Сиз ошолорго карызсыз. Эл ушул жерде 10 күн, 15 күн үйүнө барбай ошол жерде ачка ток калып, площадта садыр деп кыйкырган. Сиз ошолорго карызсыз. Сиз 30 жылдан бери Кыргызстанды туңгуюкка салып, Кыргызстандын келечегин сатып, Кыргызстандын келечегине камкор болгон ууруларга карыз эмессиз. Мен сизге ушинтип эле айтайын. Сиз эч кимге бир тыйын да карыз эмессиз. Бирөөгө иш орунда карыз эмессиз. Биз сизди бир иш орун сурайлы, бир место сурайлы, акча сурайлы деп колдогон эмеспиз. Мен Алай районунда сиздин өкүлүңүз болгом. Мен сизге кайрыламын. 48 миң шайлоочу бар. Ошо 48 миңни 25 миңге катышты. 25 миң шайлоочунун 89% сизди колдоду. Ошо 89% элдин атынан, 20 миң элдин атынан кайрылам сизге. Сизди эл Кыргызстанды туңгуюктан, балчыктан, саздан алып чыгып кетет деп шайлаган, ишеним берген. Бизге 3-4 диплому бар, академик, профессорлордун кереги жок. Кыргызстанды башкарып алыш үчүн жөнөкөй эле бизге кызматчы, андан кийин ушундай бир чарбагер адам керек. Бизге илимдүү, билимдүүсүн кереги жок. Сизге окшогон билимдүү, сизге окшогон көрөгөч, кыраң атанын уулу керек. Бизге арам тамак кереги жок. Биз чыдайбыз. Башка нерсени өнүктүрүңүздөр. Башка киреше булактарын издеңиздер. Бирок биздеги байлар бар. Ошол 2 миллиард өзүнүн чөнтөгүнөн эле төлөп кое турган. Бизде байлар бар. Кыргызстанда ар бир районду өзү багып ала турган. Бизде Кыргызда ушундай бир сөз барбы? Эркексиңби? Ошо сен эркек болсоң, өзүңдүн районуңдан шайланып келдиңби? Сен өзүңдүн районуңду бакканга кудуретиң жетет. Ошол районуңду багып ал. Ошо районуңдун кен байлыгын багып, чөнтөгүңө салба. Ошол кен байлык элдикке кыяматта жооп бересиң. Тыйынына чейин жооп бересиң. Ошол байларды, ушул Кыргызстандан байлык топтогондорго мен кайрылам. Ошол байлыгыңарды кыргыз элинин келечегине иштеткиле. Биздин келечек муун көчөдө бирөөнүн шыпыры, көчөдө бирөөнүн үйүнүн алдын шыпырбасын. Бирөөнүн туалетин тазалабасын. Бирөөнүн жумушун кылып берип болбогон бир акчаны албасын. Ошолорду ушул жерден миграцияга чыгарбай кармап калыңыздар. Мен сиздерге мына казино бул арам. Алла Таала наалаттанген. Кайсыл бир жерде мен жана бир туугандарым айтты, бизге мындай анан Россиянын гражданствосу бар келип анан кирип ойнойт. Ал юрунда чепуха ал нерсе. Биздин Кыргызстандын бир дагы жараны кирбесин. Бир дагы ашпозчусу дагы иштебесин. Охранниги дагы иштебесин. Көчө шыпыргычы дагы иштебесин. Бирок Кыргызстандын территориясында турган үчүн ага 24 саат бою Алланын наалаты жаап турат. Алланын каргышы түшүп турат ошол жерге. Кайсыл жерде разврат, ошондой күнөө иш болгон болсо, Алла кайт кылба деген арам иш болгон болсо, ошол жерге тынбай 24 саат бою Алланын азабы келип турат. Эми бир туугандар, бир нерсени мисал кылып айтайын. Сиздин денеңизге бир чиркей келип конду да, карап турасыз. Ошону сиз мынтип төмөйүңүздүн учуна батат да, мынтип бассаңыз өлөбү? Бирок тута аласызбы, тута албайсызбы? Сөмөй менен тута албайсыз да, алакаңызга да илешпейт. Алакан менен урасыз, турабы? Кичинекей жерди чоң алакан менен урасыз. Ойнобайлы? Ошол эле жерге Алланын каргышы түшөт, ысык көл эле
убайран болот депчи. Канчалаган көрүп атасыздар тарыхтагы. Караңыздар. YouTube'га кирип караңыздар. Башка Индонезияда кандай арам нерселер болду. Деңиз келип жууп кетти эли менен кошо. Ошол жерде казино ойногондор эле өлдүбү? Жок. Ошол жерде арам иштерди, проституцияны өнүктүргөндөр гана өлдүбү? Гостиницаларды ачып? Жок. Бардык эли менен кошо кырылды, туурабы? Японияда адамдын жаш түйүлдүктү заказ берип, түйүлдүктү 3-4 ай, 5 ай болгондо алып ошонун этин деликатес кылып кесип жеп, эл ошончолук акылдуу болуп кеткен эле. Алла таалам не кылды? Сууну көтөрүп туруп алып чыгып жууп таштады. Эмне? Ошол арам нерселерди суу менен Алла таала жерди тазалап турат. Бир туугандар, Алланын аскери менен ойношпойлу. Алла менен ойношпойлу. Ким Алланы тапса, ал бардыгын табат. Ким Алланы жоготса, ал бардыгын жоготот. Бул дүйнөсү дагы күйөт, ахиретти дагы күйөт. Ойнобойлу, менин байлыгым бар, бийлигим бар, бардыгын сатып аламын деп. Жок. Ал акча сиздин ырыскыңыз түгөнгөндө калганы калат, бирөөнүкүн чогута бермеңиз. Ол ырыскы сизге ченелип берилген. Бурсагыңызга көп болсо 2 кесе тамак батат. Андан ашыгы батпайт. Бир туугандар, мен Садыр Нуркожоевичте келечекте, биздин келечекти, жаркын келечекти түзөт. Жаркын келечекти ушу жаштар бийликке келет, жаштарды иштетет. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Картайып калгандар, насаатыңыздарды берип, кеңешчи болуп, жаштарды ишке салыңыздар, өзүңүздөр ашта болуңуздар. Мен ушул каердеги бардык ушу Кыргызстандын бардык бурчундагы анан кийин казинону жамынып, дагы бир башка бир провокационный иштерди ар бир жерде ат оонаган жерде тук калат дейт. Бийликтин кылып аткан амалдарында кээ бир жеринде нуксан жерлери бар, кемчилиги бар. Бирок ошол жерин көрсөтүп туруп, казинону көрсөтүп туруп, ошону жамынып, төңкөрүш жасайбыз деген анан дагы бир башка бир ниети арамдарды мен чакырып келем. Болду, хватит уже. Кыргызстанга тынчтык керек. Бизге иштей турган керек. Эгерде иштей албайм деген губернатор барбы, мэр барбы, аким барбы, ар бир службанын жетекчиси барбы? Иштей албайсызбы? Бошотуп бериңиздер. Иштей тургандар толтура. Иштеңиздер, Кыргызстанды өнүктүрүңүздөр. Мен ошого гана ушу денемде жаным болгон чакта ушу Кыргызстан үчүн, мекеним үчүн, мекеними мен сүйөм. Мекеними башка бир жоочундардын бутун тепсетким келбейт. Жана Кыргызстанды өнүктүргөндү мен каалайм. Колубуздан келген жардамды беребиз. Не обязательно бар бийликке барышча бир жерге барып орунду алып анан кийин алып кетиш эмес. Барбай туруп деле кылса болот. Кыргызстаныбызды жоготуп албайлы бир туугандар. Эртең акыретте жооп беребиз. Кыяматта жооп беребиз. Ар бир чаңдай амалга да жооп беребиз. Ар бир кылган кирешебизге, тапкан акчабызга жана короткон акчабызга жооп беребиз. Бир туугандар, бизге тынчтык керек, казино арам нерсенин кереги жок. Колдоп аткан жана ушул нерсени сунуштап башка бир чет өлкөлүктөрдөн же болбосо башка бир фигуралардан карыз болуп, же болбосо мойнуна салып коюп, сен ушуну өткөрүшүң керек деген бирөөлөрдөн сунушун түшүп, ушуну колдоп алып чыгып, сунуштап аткан депутаттарга кайрыларым. Алла таалам сиздердин үй бүлөңүзгө береке берсин. Жашооңуздарга тууралык берсин. Жашооңузга 5 убак намаз берсин. Ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымак бар жерде ырыскы береке болот. Ырыскы берекенин алды ынтымак. Элди 4кө 5ке бөлүп, жарып, элдин тынчтыгын кетирбеңиздер.